Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев 15-сентябрда Матраимовдор уюштуруп жаткан турнирге барат. Бул тууралуу ал өзү Марал радиосуна билдирген. Ал аталган иш-чарага чакыруу алганын да кошумчалады. Депутат UFC спортуна кызыгаарын, ошондой эле турнирге тууганы да катышаарын белгиледи. Мен чакыруу алдым, албетте барам. Мен үчүн башка мамлекеттен келген белгилүү мушкерлердин күч сынашканын көрүү кызык. Анын үстүнө менин тууганым дагы спортчу, колдоп да турам десем болот. Белгилей кетсек, Ош шаарында өтүүчү мушкерлер мелдешин Руслан Матраимов жетекчилик кылган Эрем спорттук клубу уюштурган. Ички иштер министрлигинин экс орун басары Курсан Асановдун мурдагы жубайы менен кызын автоинспекторлор токтотуп кармап алышкан. Бул тууралуу Весикежи сайтына генералдын мурунку жубайы Жипар Баргибаева билдирген. Биздин алатуу айымдары кыймылыбыз көчмөнөр оюнуна даярдык көрүп жатат дейт ал. Кечээ биз акыркы тизмелерди беришибиз керек эле. Аймактан шаарга келиш өзүңөр билгендей оңой эмес. Кечки саат 9 эле. Менин унам төп ашуудан өтө алмак эмес. Ошондуктан кызым машинемди ремонтко берүүнү сунуштады. Стого барып келе калалык дедим. Ушул маалда тааныштарым Фрунзе көчөсүнө келе аласың деп чалышты. Мен жок деп жооп берип, Борбордук аянттын жанындагы унаа токтотуучу жайда болоорумду айттым. Жогорку соттун жанынан кезигелик деп чечип, ошол жака бурулдум. Кокустан аркабыздан кандайдыр бир унаа келип, милиция кызматкери андан чыкты. Баргибаеванын айтымында унааны Курсан Асановдун кызы башкарып келе жатканын билген укук коргоо органдарынын кызматкерлери дароо ТВ журналисттерди чакырууну чечишет. Дароо айдоочулук күбөлүктү көрсөтүүбүздү талап кылышты деп сөзүн улантты коомдук ишмер. Жол кыймыл эрежесин буздуңар дешти. Өзүңөр билгендей, ал жерде ак сызык бар. Бирок биз аны кесип дагы өткөн эмеспиз. Биз жаңы эле Маданият министрлигинен чыкканыбызды түшүндүрүүгө аракет кылдык. Кандай эреже бузганыбызды түшүндүргүлө дедим. Кызымдын документинде Асанова Элнура Курсановна деп турганын окуй калышып, КТРК каналынын кызматкерлерин чакыра калышты. Журналисттер келгенде мен аларга өзүм дагы коомдук ишмер экенимди, көптөгөн жакшы иштерди аткарып жүргөнүмдү айттым. Деги эле бул кырдаал Курсан Асановдун аты менен кандай байланышы бар экендигин түшүнбөй жаттым. Курсан Асановдун мурдагы жубайы жашыра турган эч нерсеси жоктугун белгиледи. Уяла турган эч нерсе жок. Мен эч кимди урган жокмун. Мас абалда унаага отурган жокмун. Мен генералдын мурдагы жубайы экенимди азыркы маалда аны менен жашабасымды түшүндүрдүм. Андан кийин милиция кызматкерлерине эгерде бул Кашкар Жунушалиевдин заказы болсо, бул жакшылыкка алып барбайт дедим. Буга укук коргоо органдарынын өкүлдөрү оозумду жаап, болбогон кепти сүйлөбөшүмдү талап кылышты. Мен алардан эмнеге алар башка унааларды токтотпой жатышканын сурасам, алар бизден бошобой жатканын айтышты. Эл арасында бизди шылдыңга салалык дешти булар. Муну менен бирге Баргибаева алардын үй-бүлөсү кайсы каражатка автоунааларын сатып алганын айтып берди. Биз бул машинелерди Оштогу үйлөрүбүздү сатып алганбыз. Өзүбүз Батирде турабыз. Мен коомдук ишмер экенимди айтсам, мага силерге окшогондор жүздөп саналат дешип, Курсан Асанов жөнүндө дагы көп жаман сөздөрдү айтышты. Баш ийбей жатканым үчүн опергруппа чакырабыз дешти. Телеканалдын кызматкери да мага жаман сөздөрдү айтты. Бул боюнча аталган каналдын башкы директоруна барайын деп жатам. Жол кыймылы коопсуздугунун башкы башкармачылыгынын жетекчилигине кайрылып дагы биздин чын эле күнөөбүз болгонбу? Бул кызматкерлер чындыгында эле ошол участокто иштеши керек беле? Ал күнү тактамакчымын. Протоколго кур коопсуздугу үчүн деп коюшуптур. Бизде кур байланган болчу. Эгерде бизде эч кандай эреже бузбасак, анда бул кимдир бирөөнүн заказы болушу мүмкүн. Жипар Баргибаева УКМКга коопсуздук камсыздап берүү өтүнүч менен кайрыла турганын маалымдаган. Жогорку кеңеш менен президентке дагы кайрылышы мүмкүн экендигин белгилеген. Ким билет, эртең бизди Курсан Асановдун туугандары деп жардырып салышаттыр, дейт генералдын мурдагы жубайы. Талай сөйдегенде сизге право жазып атабыз дейт. Туура протокол жазып атабыз дейт. Ошондуктан мыйзам барына иштеш керек да интерес. Штраф 3000 сом. Мен өзүм үчүн, жеке өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн жүргөн жокмун да. Мен балдарымды таштап коюп, сен кичинекей балаңды таштап коюп, эртең көчмөндөр оюнуна даярданасыз. Бизге ким акча берип атты? Биз өзүнүн каражатыбыздан барып атабыз, ким ойлойт? Очойгон штрафты жазанан көрсүн. Кыргызстанда чындык качан болот? Унааларды эмне тартып? Мыйзам иштебеген өлкөдө жашап,